Ата. Жанакы ят деп коет го, у деген. Ал кандай нерсе болот? Бул деген бул өтө күчтүү нерсе болот. Өтө күчтүү нерсе болот. Уну ичкенден кийин адамда күч пайда болот. Ушунчалык күч пайда болот. Ал эмне күч дебейсиңби? Ал деген көрө албастык, уурулук кылганды, анан жана ичи тарланып, бирөөлөргө жамандык ойлогон, адамга жакшылык кылбаган күчтөр пайда болот да. Бул уу деген ушундайларды пайда кылат. Анан калпы чыгылат адамдычы. Бул опасный да. Анан жана ичип жеп, элди алдап, анан элдин акырынан жем жедиртип, мына ушундай нерселерди бул уу деген нерсенин күчүн карабайсың, пайда кылат да аябайчы. Аябай адам күчтүү болуп калат. Уну ичкенден кийинчи. Анда жанагы Ошо жанагы элди алдап, ичип жеп, уурдап, калпайтып атышат го. Ушунун баары байкабай туруп ичип алган уунучу. Байкабай туруп уудан уруп алган да буларчы. Анан жанагындай күчтүү болуп атышат да. Анан буну билбей атат. Ошонун баарын күчтөп кылып, ошонун баарын жасап туруп анан аягында жаман кыйнап өлтүрөт да, жаман кыйнап өлтүрөт. Энесин 3 коргондон гана таанытат да.